саламатсызбы Дарига эже? Ден соолугуңуз жакшыбы? Көрүп аткан көрөрмандар үчүн да кызык болуп атса керек. Сизди кыргыз элинин кызы деп билебиз. Ал эми кайсы жердин кызы болосуз? Бала чагыңызга сапар алсаңыз. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Мени бүгүн дагы телевизор аркылуу элге тааныштырып атканыңыз үчүн силерге дагы чоң рахмат. Өзүмдүн бала күнүмө бир аз токтолуп кетсем, мен азыркы Кара Буура районунун Чолпонбай айылында 1941 жылы согуш чыккан жылы төрөлүп турмун. Андан кийин 5 жыл ичиндеги кандай кыйынчылыктар, демек мен ошо 5 жашка чыкканга чейин кандай кыйынчылыктарды эл кандай көтөрсө, мен да ошондой көтөрдүм. Атам согушка кетип келбей калды. Мен өмүр бою атам деп, ата деп эле ыйлап жүрдүм. А чем я детей кормить сейчас буду, если все отдам? Ты что ли поможешь? Мен апамдын жаңгыз кызымын. Жаңгыз. Тууган урук деген апам да бир эжем бар болчу, ада дүйнөдөн өтүп кетти. Андан бөлөк менин эч кимим жок. Бирок мен бүгүн ойлойм, мына бүт кыргыз эли Алла Таала ушуларды мага тууган кылып берди. Ошон үчүн менин элим, журтум, туугандарым, угуучуларым, көрүүчүлөрүм баардыгы менин туугандарым. Сиздин бала чагыңыз ушу согуш убагына туура келиптир. Ошондо атаңызды дагы жоготкон учурун айтып бердиңиз. Деги эле ушул күтүү деген сиздин жүрөгүңүздө жашап келеткен да. Кантип жеңдиңиз? Кандай учурлар болду? Ошондогу күтүү сезими сиз үчүн эмне эле? Алиге чейин деле атам жөнүндө эстесем, алиге чейин көзүмө жаш келет. Кыргызды баласы болсо, ал эч качан ата-энесин таштабайт. Бул кыргыздын эң бир жеткен мыктысы. Каякта болсо да келип, ата-энесине топурак салып ошону эстейт. Мен баягы жеңиштин 35 жылдыгында баягы атама аш бердим айылымда. Бүт аксакалдардын баарын чакырып, анан мен баарын дайындап койгонбо, Кыргыздын салты боюнча жерге чоң мындай простынды жаап туруп, анын үстүнө атам жаш эле кетти, 34 жашында өлүптүр. Анан пальто, жакшы пальто, костюм, шым, баягы ич кийиминен бери көйнөк, башында шляпа, бутуна обувь, носкисине чейин бүт баарын ошол жерге үстүнө салып, момунтип коюп, анан үйдө турдум, баягы кишилер отурат, ушундай бериш керек да. Мен көз алдыма ошол жерде атам жаткандай болуп кетти. Ошол жерден эле чыңырдым. Өзүм кармай албай калдым. Апам да ыйлап атат, эжем да ыйлап атат, отурган кишилердин баары ыйлап атат. Анан ошондо аксакалдар айтты, айланайын, рахмат сага. Биз кээ кезде ойлойбуз, аркабызда бир эркек бала калса, топурак сала турган деп дайыма айтабыз. Көрсө кыздан деле болот турбайбы? Айланайын, сен эч качан жамандык көрбө деп ошончо кишилер батасын берди. Сенин атаңды көргөнбүз. Ушундай кишилер, тигиндей жакшы эле, тиги бу сен атаңга окшойсуң деп. Мындан бир 5 жыл мурда тоже ошо мына согуштан келген кишилерге канча киши калды, аз эле калды. Ошолорду чакырып, анан кийин Бакиев болсо керек, ошолорго медаль тагып, анан акчалай берип, элди сахнага чыгарып, филармонияда болуп атат. Анан мен отурдум мында карап, ошо жанагы бордунда тагынган кишилерди эле көргүм келет да. Карап, мен атамда ушундай болот эле деп. Анан отурсам эле менин атам фамилиясы Эгембердиев, артык бир малда эле Эгембердиев Артыкбай дейт. Анан ошого чейин апам дайыма айтчу, сенин атаң келет. Ой, апайым каяктан келет? Десем, атаң айткан дейт, көрүп атпайсыңарбы? Колго түшүп кетти эле, анан кийин кайта келип, элге жаман көрүнбөйүн деп бөлөк бир жакка барып үйлөнүп алып, мүмкүн ошентсе деле аман эсен жүрсө экен дечү да. Анан мен оюм ошол оюма келиптир. Эгембердиев Артыкбай десе эле жанагы киши сценага чыкты. Ан десе эле мен апамдын айтканы туура келди. Бул менин атам да. Баягы киши келип анан отурбай ошентсе мен чорукка барып эле тизесин кучактап турум, ата деп эле. Бул тиги кишинин бир чети ушундай аянычтуу акылым жоготуп койдум окшойт. Ата деп эле мынтип тизесин кучактап эле.
Siz menin atamsыз bu desem öyle taң kaldı diye kişi. Men ayttam, siz degen Kirov rayonundan gittiniz bile. Oşu sizin ayalınız Kümüşay degen bolgon. Men sizdin kızыңыз bolom. Men Darika, men atam Артыкбай деп эле ошентип быжылдап айтып атсам, жанында кемпир bu кандай катын эле дейт. Биз нарындан болобуз деп сурап атам. Siz Kirovdan gittiniz беле согушка? Kirov rayonунда эмес белеңиз? То есть мага сөтүк алдап аткандай сезилип атат да. Жок деп ошентип. Канча жашыңызда калдыңыз согуштуда? Ушу атаңыз Төрөлгөндө көргөн жокмун да. Balаны жакшы бак. Уулум аман болсо, менин амандыгым ошо. Апам кат тааныбайт, атам да кат тааныбаган. Анан бир кат келиптир, Алматада биз аскер оюнун ойноп атабыз. Жакында бизди алып кетет. Бир казак жигитке жаздырдым. Анан аркы менин тагдырым кандай болот белгисиз. Бирок келем күткүнүң мени күмүшүм деп, менин апам аты Күмүшай. Күмүш күткүнүң мени деп. Ошо апам ишенип күтүп жүрдү, келет деп. Ушунчалык келет деп. Анан баягы күндөр өтө берди, мектепке бардым, окудум, 7-классты бүттүм. Анан кийин Таласка барып, ал жерден 10-классты ошол жерден бүтүп, менин чыгармачылыкка болгон кызыгуум ошол жерден башталат. Ал жерде ыр мугалими бар болчу, мындай баянды ойногон Украин өзүнүн улуту, Украин жигит Алагуша деген, Николай Алагуша. Аны ошол ырдатып көрүп, анан өзүнчө таң калып анан айтты, мындан ары экөөбүз вокал менен заниматься этебиз деди да. Аны мага ар кандай ырларды үйрөтө берди. Анан менин ошо үнүм абдан созулгандан созулуп, диапазон болуп, жакшынакай болуп, ошол жерден ырдап, Фрунзеде жаштардын фестивали деп 57-жыл өткөрүлдү. Биринчиликти алып, диплом алып, анан Сайра Кийизбаева эжеке келип ушул театрда ырдадым. Панфилов паркында летний театр бар экен, ошол жерде ырдадым. Анан ушу Кийизбаева эжекем келип, ушу кегесте бир мага кыдыр болуп жолуккан экен. Эжем айтты, айланайын, сенин үнүң бар экен. Сен кайсы бир күндөрдө ушул жерде ырдап калышың мүмкүн. Сен 10-классты бүткүнүң дагы, анан бизде музыкалык мектеп бар, училище, ошол жерге келип окугун, анан сен эсиңе толуп каласың, эмне кылышты билесиң. Дагы ошондой кылдым. Бул жак 10-классты бүтүп келдим дагы. Анан жакшы мугалим бар экен, Алексеева деген. Ошол эле өзү алып алды, мен алам деп эле. 3 жыл жакшы программаларды жасадым, ырдадым, ырдаганның гана үстүндө болдум. Апам айылда болду. Опера жана балет театрынын айымдарынын жылдыздары деп кимди айтат эле десе, албетте Дарика Жалгасынова жана ошондой эле эстердин эл артисти Кайрыкүл Сартбаеваны элестетебиз. Албетте сиздердин эжесиңди болуп катышып калышыңызга жана чыгармачылыкта да ушул ролдорду жаратып калганыңыздарга эмне себеп бар деп ойлойсуз? Жылы мен консерваторияга келип көрүп, мен ырдаганымды ошо бир комиссия келип жактырып, мени алып кетти Москвага. Анан ошол жерден 5 жыл окудум. 60-жылы бардым, 61-жылы, 66-жылы консерваторияны бүттүм. Мен окуп атканда ошол жерде ошо Кайрыкүл Сартбаевна окуган Рождественская Виктория Федоровна деген биздин профессор. Мына ошондон сабак алдым. Ал мурдада биздин эжелерибизди окуткан экен. Бул өзүнчө бир абдан мыкты, кандай деп айтсам, жакшы педагог болгон. Сонун Кайрыкүлдү эметип чыкты. Мен да 5 жыл окудум.
Дарика Жалгасынова боюнча менин коллегам, айтсам, абдан татынакай укулуктуу, назик үнү бар, сопрано. Мен кетип калгандан кийин консерваториядан, бүтүп кеткенден кийин ал кыз барып калды Кыргызстандан. Училищаны бүткөн экен. Анан барып, ошол менин профессорум кабыл алып калып туруп, 3-чү курстан билбейм канча төмөн. Анан аны бүтүп, консерваторияны бүтүп, яка келип, мен иштеп аткан учурум болчу. Абдан татынакай, үнү дагы, өзү да сулуу, эми жаштыкта. Татынакай иштеп жүрдү. Концерттерге катышканда дагы бирге болуп жүрдүк. Симфонический оркестр менен Асанкан Жомокбатовичтин жетекчиси менен иштеп жүрдүк. Жакшы мамиле болду жетекчилер арасында. Өзү дагы абдан назик, абдан ушундай кишиге жакындуу, ушундай адам экен. Кайыргүл Айчырыктыр десем, мен калыймандырдайм. Биздин үнүбүз Кайыргүлдүкү более мындай эмеде мощныйраак, драматический голос. Меники лирический голос. То есть мен сиңдисин аткарам. Ал бул каныкейди аткарса, мен канайымды аткарам. Ушундай да. Бирок ушул жерден мен бүт улуттук операларда ырдадым. Дарика өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн жүрүш турушу менен, өзүнүн чыгармачылык деңгээли менен элге таанылды. Эл жакшы көрөт ушул убакка чейин. 12 жылдай иштеп калды биздин театрда. Ал убакта бирге сахнага чыгабыз, бирге спектакльдерге чыгабыз. Ошондой чыгармачылык инсан катары менин коллегам болуп калды. Мен барган кезде Кайыргүл, Хусейин Мухтаров, Арзеев калды 1 жыл. Анан Нуртазин, ушулардын баары бүтүп кетип калышты. Анан Жайлыбек Жалгасынов деген бул жерден училищаны бүтүп барып, ал 2-чи подготовительный курсуна калган да, анан 1-чи основной курска өттү. Анан мен да 3-чү курстан эле сразу 1-чи основной курсуна өтүп, экөөбүз бир окуп калдык. Баягы Кайыргүл айткандай, биз дагы бир жүрүп, тигинтип, мынтип бир окуп, ошентип жүрүп Москвада 5 жыл экөөбүз эле калдык. Бизден кийин да эч ким келген жок. Анан караштырып отурсак, биздин дагы ата тегибиз, тиги бул кыргызбыз, баарыбыз жакын болду. Анан кийин жеке жүргөндөн көрө мейли баш кошуп алалы деп ортобузда жакшы мамиле болду, абдан жакшы бири-бирибизди колдоп дегендей. Анан ошентип 5 жыл өтүп кетти. Анан жакшы окуу, жакшы жүрдү. Абдан мен үчүн жеңил болду. Себеби мен музыкалык школа, училищаны бүтпөй 3-чү курсунан кеттим. Бирок программам готовый болчу. Мен Керубинин ариясы менен Кыз жибектин ариясын ырдадым. Кыргызга окшоп койсуң, сен татар эмессиңби деп. Мен жок, мен таластыкмын десем, анан айтыша баштады. Да, бул таластын элдеринин баардыгы европейный лицо, ушулар абдан жакшы. Бул жакшы Маргарита болот, бул жакшы дегендей мындай деп, ушул жакшы кабыл алышты. Анан ушул 5 жыл абдан жакшы окудум. Анан бизде сонун педагогдор албетте сабак берди. Ошол убакта мына биз бүгүн Советтер Союзунун биягы жаман эле, тиягы жаман эле деп көп нерсени айтабыз. Мен айтат элем, билбейм мен каягы жаман экенин, бирок мен үчүн бул укмуш болгон. Кыргыздын искусствосун көбөйтөбүз, абдан өстүрөбүз деп Москвадан нечендеген адамдар келген, профессионалдар келген. Бирок согуш убагында бул жерге эвакуацияга биздин консерватория бүтүндөй бойдон келген, жанагы Свешниковдун хору келген, бүт менен барлыгы ушул жерге келип, ушу маданияттын борбору болуп турган бул Фрунзе шаары. Biz ulan жаңы спектакль болгондо келе берчүбүз. Анан күндөрдүн биринде
Дарика Жалгасынова деген солистке чыкты. Дариканын абдан назик, өзү да жакшынакай, сулуу кыз экен. Жакшы ролдорду аткарып ошентип жүрдү. Сыртынан көрүп эле баягы сахнадан көрүп эле кызыга берчүбүз, абдан жакшы. Мына Кайыркүл эже Дарика келгенде театрдын ишмердиги кандайдыр бир жандана түштү да дагы мурункудан дагы. Анан бир күнү филармонияга барып калдым. Бир кандайдыр концерт болду. Сол жагындагы орундар бош экен. Анан Чыңгыз Төрөкулович келип отуруп калды жалгыз өзү. Анан мен жанына барып отурдум. Экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Бир убакта Дарика чыгып ырдады. Ушундай сонун аткарды, азыр эсимде жок. Кыздын ырып эле бир жакшынакай ырды аткарды. Анан элдин барып кол чабып атат, биз дагы кол чабып атабыз. Анан Чыңгыз Төрөкулович айтып калды, ушундай жакшы ырчы пайда болгон экен. Бул кайдагы кыз деп ошентип неме айтып калдым. Мен дагы ойлонуп калдым, кайдагы кыз деп. Анан сураштырып көрсөм, экөөбүздүн айлабыз жакын жерде экен, бир жерде кошун айылдан экенбиз. Мен Шекер айылынан, Дарика Чолпонбай айылынан. Тааныш болуп калдык, катышып калдык. Чармачылык адам болгондон кийин баягы элдин алдында, элдин көзүндө дегендей ошондо ар кандай сөздөр болот, ушак айымдар болот. Ансарында сизде ушундай учурларда кантип жеңген күндөрүңүз болду? Турмушта ар кандай нерселер болот. Мен анын баарын унуттум. Айткым да келбейт. Мени бул театрдан бирөөлөр мен ырдап турган мезгил 38-36 жашым. Ошондо тим эле өзүмө келип турган убагым болчу. Звучало сонун. Анан бир болбогон эле бир нерселер менен кет театрдан деди. Бул мен үчүн күң тийип туруп чагылгандай болду. Анан мен ушунда ызам келди. Конечно, мен бардым, биздин министрге бардым, эже ушундай болуп атат, түшүнүксүз. Дедим эле, министрге рахмат. Ал директорду кууп чыкты бияктан. Мен айттым, ушу силердин көппү ушундай, бизге окшоп Москваны бүтүп келип аткандар көп экен. Кайыркүл да мен, кана ким бар? Иши кылып мен унуттум. Ошол мени кууп жүргөн кишиге да рахмат айтам. Мүмкүн ал туурадыр. Анан мен 78-жылдан баштап ошол убакта бизде радио телевидениенин ичинде симфонический оркестр ачылып калган. Анан аякта эмелер жок болчу, солисттер жок, жалаң эле ошо. Анан ошол жерге барып иштеп калдым, солистка болуп. Бул жер менен айырмасы, ал жакта мен күн сайын ырдайм. Мурдагы ырдагандарым баарлыгын жаздырам, кыргыз ырларын жаздырам, композиторлордун жаздырам, элдик ырларды, өлкөнүн ырларын баарын жаздырам, классиканы жаздырам, иши кылып, ошол жерден багым ачылды десем болот. Телевиденияга тарта баштады, гастролдорго чыга баштадым. Анан албетте биздин чыгармачылыкка баягы жаңгыз тал токой болбойт дегендей, Имолду Басанов жаңы келгенде ошо агай менен ырдадым. Давлесов, ушулардын баардыгы бизди колдоду. Тиякта иштеген 35 жыл ошо Асылхан Жумакматтын тарбиясында болдум. Анан мен өзүм деле так жүргөндү жакшы көрөм. Кечиккен болбойт мен үчүн, мен лучше эрте келем. Берген эмелерин баарын жаттайм. Иши кылып, ай сен деп айттырбайм да. Баягы жакшы ат камчы чаптырбайт деген бар го. Ошондой болгондон кийин албетте бул агай мени өтө уважал. Абдан көп жерлерде даже менен эмес сурап турчу, мындай мындай кылсак кандай болот дегендей. Ошондой эле сизди радио, телевиденияда дагы алып баруучулук кесипти аркалап келет деп укканбызда, эмне түрткү болду бул ишти аркалап калганыңызга?
Турсун Ниязов деген бир жигит бар болчу, ырчы болуп, анан кийин ошол жерге иштеп барган эле ошол айтып калды, бир передача жаса Дарика, сен кыргызчаны абдан жакшы сүйлөйсүң, театрда иштеп келдиң, алып баруучулукту да алып баруучулук, ошондой бир передача жасаганың, театрдын баарын билесиң уже. Анан кийин деп ошону айтты, Дариканын музыкалык өргөөсү деп ат коебуз, сен ошону алып барасың деп мойнума тагып койду. Мейли, анан деп ойлодум, тигинтим иштедим. Анан кичине мага жардам берген да кишилер болуп кетти ошол убакта. Мына Садык Шернияз деген азамат жигит да. Анан ал убакта жөн эле мынтип передача кыла албай, мен чакырган кишиме обязательно стол жасатчумун. Отуруп, жакшынакай кыргыздын элерин коюп, сүйлөшүп, кенен айттырып, театрдын эмесин көрүп калгам да бүтүндөй. Анан ушул мага абдан жардам берди. Радиодон 4 жыл алып бардым. Мезгил жана музыка деген. Бул бизден иштебеген дагы бөлөк тиги Абдыкадыров бар, ичинде бай элдик ырчылар бар. Биздин Айчүрөгүбүз да Дарика болду, Калиманыбыз да Дарика, Берметибиз да Кайлыкка, бүтүн дүйнөлүк опералардан баштап бардык операларда Дарика катышты. Дариканын шыңкыр сонун үнү дайыма биздин көз алдыбызда, кулагыбызда дагы эле жаңырып угулуп турат да. Жолугушууларда кээде ыр менен айтып коюп жүрүп, анан кийин сен акын турбайсыңбы деп, анан кийин биз аны ишендирдик да, анан кийин анын китептери чыга баштады. 5-6 китептин автору болду. Анан кийин акын да болуп калды. Ушу Дариканын бир ырын окуп берейин силерге. Карылык деген ырын. Анан кандай акын экенин өзүңөр баалап алгыла. Эшик ачып, истегени табылып, шашпай басып кирип келди. Карылык басканы да, кыймылы да башкача. Күлүмсүрөп, ак чапанын жамынып, колун сунуп салам берди. Карылык, албетте бул мен үчүн бир жаңылык. Алик алдым, кучак жайып, мен дагы издеп мени келдиңби деп сагынып. Эрнст Турсунов агай айтып калды бир күнү. Мен баарын угуп жүрөм, Дарика. Сенин бекер кетпесин сенин талантың. Сенин сүйлөө речиң дагы туура, мыслиш туура, айткан сөздөрүң, жасап аткан ишиң баардыгы абдан жакшы. Аны эч ким жасаган жок. Ушуну китеп кылып жазбайлыбы? Сен театрды жаз, мен драма театрын жасам. Мен аякта 5 колдой билем деди. Анан макул деп жаздык. Атын Триумф жана трагедия дедик. Сен муну жазбасаң күнөкөр болосуң. Жанагынын баары ошо ойдон калып калабы деп. Анан бул бир 500 беттен турган чоң китеп мына мен алып келдим. Ким демөөрчү болду ушу? Каражатты кайдан таптыңыз? Эч кимден каражат алган жокпуз. Жок. Муну китеп бүткөндөн кийин абдан бул жакшы болду. Сүрөтү менен ичинде тиги бул. Анан кийин эркек киши сурай албайт да. Анан тиги агай айтты. Сен ушу Аскар Салымбекке барчы, сага берет, жардам берет кыз кишиге деп. Болуптур деп мен барып анан айттым, агай ушундай китеп чыгып атты эле. Кимден сурасам, Салымбек. Бул 300 000 турду китептин чыгышы. 1000 эле китеп чыгардык да ошол. Дарика Эрнст Турсунов экөө Триумф жана трагедия деген чоң китеп жазышты. Көз өтүп кеткендерин дагы иш кылып атактуу Кыргыз Республикасына эмгегин сиңген ушундай атактуу адамдар жөнүндө жазылган. Мына ушуларды Эрнст менен Дарика ошолорду бүтүн басып өткөн жолун, өмүр баянын кандай эмгек сиңирген, ошо трагедиясын дагы, анын бийиктикке учкан, жетишкен ийгиликтерин дагы баарын көрсөткөн ушундай чыгарманы жазып беришти. Ошол адамдардын биздин көз алдыбызга тартып берди. Бу деген чоң эмгек. Экинчи дагы томдугу даяр болуп турат. Дарика менен ошо Эрнст жазган биринчи тому чыкты, ал колубузга тийген. Ошого демөөрчүлүк жок, ошол чыкпай турат да. Турсунов Эрнст байкем өзүнүн китептерин чыгарыш үчүн үйлөрүн сатып, эмнеге гана барган эмес. Бул ушундай окумуш адам экен, бул кишини 2 күн айтып түгөтө албайм. Ушундай таланттуу, ушундай бул Сүйүнбай Эралиев экөө иштеген эми ал жөнүндө азыр эмнегедир малчат, айтпайт, же коркоо элдер билбейм. Бул эмне деген эмгек жасаган айланайын шундук. Тим эле анан ошондо да Гүлсайралар болуп, баягы үйүнө барып, дайыма ошолор менен сүйлөшүп отуруп, булар мени ушундай акын кылып койду. Бир жагынан Гүлсайра булар илгертен баягы дос, дайыма иштеп жүргөн. Анан ошо Эрнст болуп,
Анан кийин баягы мурдагы передачаларымды угуп, анан мен жаздым ошолордун баарын. Жакшы ырларды жазат. Мен таң калып калдым. Ушунчалык бир жагынан Кудай буга үндү берген экен, артистизми да жакшы абдан. Анын экинчи жагынан деги өзү ошо көркөм өнөргө жакын экен да, жанагындай курчактарын жасап, ырларды жазып, ушул күнгө чейин элдин арасында абдан бийик деңгээлдеги артист катары кабылданат. Дагы жазып атам. Анан мени эмеге кабыл алышты, Жазуучулар союзуна. Ошолор менен дайыма съездге барам, чогулушуна барам. Эмне себептен мунун аты «Триумф жана трагедия»? Себеби бул артисттердин турмушу өтө кыйын. Артисттер ушундай бир триумф менен жүрүп, ушундай кыргызды көтөрүп дегенде, өмүрүнүн аягы трагедия менен бүткөн болот. Жетпештик, бир нерседен мукташтык, ошонун мукташтыктын аркасынан кантип башкалар болуп кеткен деп, анан ошондо тиги Эрнисарга айтып атпайбы, Бакенди эле алалычы деп. Бакен деген Бакен ким эле? Кыдыкеева. Өмүрү кандай болуп бүттү? Айтканга дарыбайт киши. Ошон үчүн китептин аты «Триумф жана трагедия». Ушу 95-жылы биринчи жазган ырымды эл журтума окуп берейин. Күн сымал, нурун чачкан күн чыгыштан, кылымдап жашап келет улуу дастан. Манастын коргоп келген эли жери, бүгүнкү республикам Кыргызстан. Манастын туусун бийик желбиретип баратат, жаңы турмуш жолун карай. Добулбастар дүпүлдөп, манасчылар күпүлдөп, Ак Ордодо ак боз үйлөр эшик ачты кең талаштан. Рахмат кыргыз элине, таланттын бүтпөс кенине, Шер манасты сактап келген урмат сага улуу дастан. Мына көптөгөн чыгармаларды аткарып, кыргыздын маданиятын дүйнө жүзүнө даңазалап дегендей, азыр жаштарды тарбиялап үлгү болуп келесиз. Сиздин жашоого болгон көз карашыңыз, жашоонун маңызы деп эмнени түшүнөсүз? Маңызы эмнеде? Адам өзүндөгү болгон бүтүндөй нерсени колдонуш керек. Бирөөгө эч качан мынау мага ушинткенчи мен минтип калдым деген сөз барлыгы адамдын өзүнөн. Бирөөдөн көрбөш керек. Эгер адам начар болсо, ал дайыма бирөөдөн көрөт. Ой, ушул минтип койду эле, мен ушинтип калдым деп. Ошондуктан мен ойлогон оюмду аткардым го деген. Анан бирөөнүн көңүлүн калтырбайын деген менде бар. Көрөрмандар үчүн да кызык болуп атса керек, үй бүлөңүзгө токтолуп өтсөңүз. Менин жолдошум дагы ушу театрдан биз кеткенден кийин ал дагы кетип калды. Мен кеткенден кийин ал барып училище өзүнүн ырдап бүткөн училищесине барып өмүрүнүн акыркына чейин ошол жерде преподавать этти. Ал убакта эмелер ачыла элек, консерватория, тиги Бешналиев институт, университет ачыла элек болчу. Ошол жерде иштеп атты. Анан ошол жерден өзү 98-жылы каза болду. Бул эми өзүнүн тагдыры. Анан ошондуктан эки кызым бар, Кудайга шүгүр, алар өздөрүнчө үйлүү, жайлуу, неберелер. Мен уулум менен туруп атам, неберелерим бар. Эки кыз, бир уул, кичинекей неберелер. Сиз бир берген интервьюңузда ушу өзүңүздүн ушу тагдыр жолуңузду, ушу атаңыздыкын Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестине салыштырып өтүптүрсүз. Чечмелеп берсеңиз. Менин атам апаман 9 жаш кичүү, кайниси болгон экен. Анан атамдын мурдагы күйөөсүнөн бир кыз эжем бар болчу да, 11 жаш арабыз ошондой. Анан ушу атаман мен эле калгам, жаңгысы.
апам да таарынып жүрдү. Сен атаңдын атын чыгарбай, күйөөңдүн атын алып алып жалгасына болуп деп эле капа болуп жүрдү. Ошону апа капа болбойм, мен ушундай ырдап документимдин баары ошо жалгасына болуп кетти. Анан деп ошо баягы атама аш берип, анан апаман кечирим сурадым. Эми апа, оюңа ошону албагының, ал деле кайнатам деле ата да, ошону ата деп, ошо кишини урматтап, ата киши мени абдан жакшы көрчү. Кайната, кайнелерим, барган жерим абдан жакшы адамдар болчу. Жолдошум мынакей 98-жылы 20 жылдай болуп калды. Жаткан жери жайлуу болсун, не алабыз. Алла Таалам бизге мынакей жаш берди, момундай досторумду берди. Кудайга шүгүр. Бала чаңызга кайра келип дегендей чий курчак жасап ушул жаатта иштеп келаткенсиз. Бул идея кандайча келип калды? Курчактардын улам жаңысын жасап атам. Ал деген дагы бир мастерство да өзүнчө. Анда эле жана художниктердин скульпторлор эмнеден ошондой да. Кийин анан баягы пенсияга чыгып антип мынтип калганда Дарика куурчак жасай баштады. Биз бала кезде оюнчук жок да, согуш жылдары. Анан кыргыздын чийден жасаган куурчактарын жасачубуз биз дагы. Анан эптеп бир чүпүрөктү абага көйнөк тигип, жоолук салып, анан куурчактарыбызды айылчылатып ойночу элек. Анан ошондой куурчак жасаптыр. Бирок албетте мунуку аябай мындай кооз, жакшы, мындай баланыкындай эмес, бир мастер жасагандай жакшынакай куурчактар. Ошол куурчактарды көргөндө балалыгым эске түшөт да. Бала кезде ушундай куурчак ойнободук беле деп. Өң келбетиңиз, чач жасалганыңыз бул өзүңүз жасайсызбы же атайын? Эми бул жөнөкөй эле нерсе да. Мен эми эл артисти деген атым бар. Мен магазинге чыксам деле жасанып чыгам. Оосумду боеп, көнүп калганмын. Элди көрүп алып, байкуш, ушундай ырчы эле ушундай болуп калбасын деп айтпасын деп жасанып чыгам. Өзүм жасайм, баарын эле өзүм жасайм. Үйүмдө балдарыма тамак жасап берем, гүл чатай жасап берем неберелериме. Ошол келиним, балдарым менен, кыздарым келип турат, досторум менен жүрөм дайыма чай ичип. Мен бүгүн абдан бактылуу апамын, тайнемин, чоң энемин. Дарика жөнүндө дагы бир ырым бар эле. Сүйүктүү кызсың, сүйүүгө элдик арзыган. Булбулу болуп, мукамын жаспай сайраган. Сахнада андан ачылып чыга келесиң, күн нуру тийген, күлдөрдөй жүзү жайнаган. Ажарга айдай, аргендей үнүң жарашып, атыңа сенин болбоду дейсиң ким ашык. Селки го дешет 70 ашып калсаң да, суктанган көздөр жашыңдан анык адашып. Сыбыскып шыңгыр, сендеги үндүн жыргалай, жүрөгүң сенин дилдиреп кагып сыргабай. Китептер чыкты, көңүлгө толгон мукамду, акын да болдуң, жүрөгү толо ыргабай. Эли журтуңузга каалоо тилейиңиз? Эли журтума кааларым тынччылык болсун. Тынччылык эле болсо, элдин ыйманыңарды карагыла. Ыйманыбыз жоголуп баратат. Ошо ыйманды бала чакаларга кыргыздын кыргыз экенин даңазалай турган бизде көп нерсе болуп атпайбы? Көп нерсе азыр чыгып атат. Мына ошолорду окуп билип, эли журтум аман болсун. Бирин бирине жардамдашып, бул деген кыргызда барбы,
эшигин эле мынтип чертип келген киши болсо мен бир жака жатып кет деген бар, нанос тий деген бар, кымызын сунуп. Кыргыздар кандай? Кыргызда эл жок. Биз ушундай улуу элбиз. Биздин Манасыбыз бар, биздин Чыңгызыбыз бар, биздин Чолпонбайыбыз бар. Мынакей бизде ким деген адамдар бар. Мына ушундай улуу адамдар. Чыгармачылык эрки бабайыбыз ар дайым ушу баардык кыргыз элине үлгү болуп, апасы болуп, ак сөзүбүздү айтып, ак батаңызды берип аман жүрүңүз. Аман болболайлы.